Bağlardın iki başka boluşun köpten belkili keletken mesele bolçu. Bирок такырла аягына чалбай койдук да ушунчу. Дайыма айтабыз. Кытайлар мындай көрсөтөт, Кыргызстанда мындай, Казакстанда мындай депчи. Кандай болгондо да бул мындай жакшы эмес көрүнүш да. Кааласак, каалабасак дагы мына жөнөкөй калктай дейли эми. Мүмкүн биз адис эмеспиз. Сөзсүз түрдө суроо жаратат булчу. Эмне себептен ал жакта мындан ошондон эле күмөндөр башталат да. Мына бул жакта урдуп атыптыр, тиякта жеп атыптыр, минтип атыптыр деген сөзсүз да ушуну тегеректечи. Эми ушуну бир вакыт жетти деп атам да, ушуну бир ачык айкын чыгарып туруп, Кытай тарап тура эмес эсептеп атса, ушунча жылдан бери Кытай тараптын мойнуна негиздеп коюп берели да. Бирде алат тура эмес завышын берип атат деп атасыңар да. Биз тарап бул дежилип берип атсак, анда биз моюнга алып турган оңдош керек деген ойду айткым келип атат да, мындайчы. Ана мына Казакстан мейли айтып келе атасыңар 6 миллиард, биздики 3,6 миллиард айырма деп атасыңар. Россиянын так айткылачы кандай айырмасы? Олжабек, мен ушул Россияны албай калыптырмын. Россия. Себеби мен эмнеге Россияны деп атам? Россия деген Евразиялык экономикалык союздун баары мүчөсү катары Кытай менен чектешкен мүчө мамлекет үчөөбүз эле. Кыргызстан, Казакстан, Россия Федерациясы да. Ошондуктан эң көбүрөөк чектешкен Россия Федерациясы. Менимче аларда пункттар бир нече болуш керек алардыкча. Ошондуктан негизги көрсөткүч ошол болуш керекпи деп атам да. Алардын кандай айырмасы бар? Эгер айырмасы төмөн болсо, же болбосо айырмасы жок болсо, анда кантип жетишти алар? Бизде ошо бирдиктүү стандарт алганбыз да. Евразиялык экономикалык союз менен ошо кадамга барыш керек. Коштуруп кетсем болобу? Биздики жанагы негизги проблемабыз, негизги бул себептердин бири биз айтып атпайбызбы? Бизде аркылуу транзитке кеткен жүктөрдүн баары кошулуп атат деп. Россияга кирген, жанагы находка менен северден кирген жүктөрү бүт баары Россиянын потреблениясына кирет. То есть алар аркылуу башка мамлекетке транзит болуп кетпейт. Булардын методикасы туура келет да. Алтынбек Эмилович, андай дегениңизде дагы мен мындай көп ишенбей турам да. Мисалы үчүн Россияга келип туруп 70 000 кран кирди десе, Россияга болгон 30 кран кирсе, анан алар унчукпай калып, бизге ушундай жөн методология башка болуп калыптыр, ошонун себебинен ушинтип калыптыр деп Россия жөн калбайт да. Себеби мына сиз өзүңүз азыр жарыя кылган цифра менен абдан чоң нерсени айтып атасыңар да. Бул эмне деген азыр билесизби? Бир кран канча турат? Бир эски бир 10 жыл болгон кранын бер жагы 100 000 доллардан ары турат. 70 000 кран деп атасыңар, анда 69 970 кран бизге жазылып кирип атса, анда 3 миллиард 600 миллион доллар эмес, андан да көп болуп кетиши мүмкүн. Жок, эсептеп чыкканда да. Анан бул өтө мындай, мен айтат элем, өтө орчундуу чоң маселени өзүңүз айттыңыз да. Анан муну деген жөн эле калбаш керек да. Айырма эле болуп калыптыр, алардыкы 70 000 биздики 30 эле кран кириптир деген. Алжабек, мен эмени протоколубузду көрсөтсөк болот. 2018 жылы 3 сотрудникти биздин бажы кызматынын 3 сотруднигин Пекинге жөнөткөнбүз. Ошол жерде бардык маселени алдын ала Пекин менен сүйлөшкөндө, алар макул болгон, сопоставление жүргүзөлү, аягына чыгалы деп. Аягына келгенде ушундай көп товардык позициялар боюнча расхожденияны аныктагандан кийин биздин сотрудниктер биз менен кеңешти. Калганда эмне кылалык деп биз айттык. Уже субъекттерге чейин жетелик, аягына чейин. Ишкерлер менен алардан чыгарган ишкерлерге, бизден алып кирген ишкерлерге чейин талдоо жүргүзөлү деп. Ушул ишкерлерге жеткенде Кытай айтты, биз андай маалыматты бере албайбыз деп. Эгерде ошондо бизге чыккан ишкерлерде мындай субъектке чыкты дегенде андай чечилмек да, мисалы вопростор. Алтынбек Эмилович, мен билем, мына бажы кызматкерлеринде, бажы кызмат органдарында, ушул Евразиялык экономикалык союз эмес, мурдагы СНГ мамлекеттеринде, чыгыш Европа мамлекеттери менен, Кытай менен да сиздерде тыгыз байланыш бар да. Тыгыз байланыш, өзүң жолугуп турасыздар, маселени коюп чечип турасыңар. Менимче мындай айырма болгондон кийин Кытай мамлекетинен менен чечиш керек да муну. Буюрса чечтик. Муну аягына чейин чыгарып туруп чекит коюш керек, анда бул деген мындай абдан чоң цифраны айтып атасыңар да. Өтө мындай жолу. Ошондой эле экинчи айтып атасыңар, жанагы тооктун этинчи, өрдөктүн этин
400 сомдон келип атат, анан биз 90 сомдон сатып атабыз депчи. Жок, бул единичный факторду айтып атам да, бир Бул пример. мындайда мисалы үчүн өрдөктүн эти бизге бир эле Кытайдан келеби же Казакстандан? Кытайдан да келет, Россиядан Турциядан да да келет, Казакстандан да келет бизге. Анан кандай болушу мүмкүн? Кытайдан 400 сомдон бизге кирип атса, анан биз 90 сомдон сатып атсак. Жок, бизге 400 сомдон кирген жок. Документтер, экспорттук документтер ошондой 400 сом деп жазылып келип атат да. Факт, Кытайдын факт жүзүндө бул 80-70 сомдук Жок, эле сизге товарлар. документально келген алып туруп кирип атпайсыңарбы, бизге 400 сомдон мына. Жок. Бизге аны кирген жок. Биз айтып атабызбы, тиги сопоставление кылганда Кытайдын базасында ошондой суммалар жүрөт деп. Жарым жылда бир берилет. Жок, мейли ошондой 400 сом деп бирок бизге кирип атпайбы Кыргызстанга? Силерге документ келгенде демек 400 сомдон. Жок, грузосопроводительный документке реальный стоимость келет. А Кытайдын базасында болсо электронный базасында ушундай маалыматтар келип атат да бизге. Бул жердагы жөн эмес андачы, мындайчы. Ушул себебин ошол завышение. завышение бул бир эле себеп бар. Бул субсидирование фирм, экспортко чыгарган фирмаларды субсидия кылат да Кытай Республикасы. Возвратное финансирование. Анда ал жерде деле мындай айтканда ватмабайн экен да. Ну, эми жана биз ачык эле мындай сөз ТЭЦ башталганда биз деле иликтөгөнбүз. Жанагы 400 сомдук эме плоскогубцу деп. Мисалы ошондой баа менен келген. Рыночный баа 400 сом болгонму, $400 болгон эмес. Мисалы. Канчадан келген? Биз карап чыкканбыз алыкка. Ал жакта ошо $600 болчу. Жок, ал эми Акарашка жөнүндө, ал эми баягы ИФС контракт деп койгон подключ деген менен ошо менен шылтоо болуп жаап кетсе, ама тийиштүү органдар иштеп атат агачы. Бирок могу Акарашкага абдан кызык болуп атат да, мындайчы. Дагы эле мен мисалы үчүн азыркы алардын электроникасында мындай экен, Кыргызстанга кетти деп атат алар, Кыргызстанга кетти атат. Анда муну дагы аягына чыгарыш керек да. Бул жөн эле мындай эмес. Мен бизде 80 сом анан 70 сом аларды мындай болуп калып Алыс эмес, кешип коюңуздар. Ушул маселе боюнча 2019 жылы жай айында бизден 5 кызматкер бүт мамлекеттерде Евразиялык экономикалык бирликтердин бажы кызматтарынан 5 сотрудник бул Пекинде бир айдай ушул соглашениени түзүп келишти. Өтө чоң эме болду, талкуу болду. Кытай Республикасынын бажы эмеси комитети, алар болсо бизге аягына чейин туруп атышты. Биз наркын бербейбиз, биз болсо тиги салмак жагын гана беребиз деп. Обменди онлайнда. Бизге эң кызыктырган бул наркы болду. Алтынбек Эмилович мындай да, Кытай мамлекетинде мыйзам өтө катуу иштейт да. Эгерде ушундай кылып бир урдап, жеп көрсөткөн болсо аларды билебиз. Масалык маалымат каражаттарын сразу эле дуалга коюп туруп жок кылып салат да алардычы. Бул бир. Экинчиден, Кытай мамлекети менен мен деле сыртынан жүргөн киши эмес. Мен да 2 жолу өкмөттө Кытай өкмөтүн менен Кыргыз өкмөтүнүн өкмөттөр аралык экономикалык социалдык кызматташтык боюнча комиссиянын 2 жолку төрагасы болгон киши катары сизге мен айтып атам да. Аларга биз маселе коюп бере турган болсок, туура аларда бюрократия кичине күчтүүрөөк. Мүмкүн бизде бир 3 айда каралган документти же 2 айда каралган документти алар 6 ай же 1 жыл карашы мүмкүн, бирок алар аягына чыгып туруп чекит коюп беришет да. Ошон үчүн жөн эле специалисттер барып, 5 барып жүрүп келди 5 ай дебей, сиздердин деңгээлде, жетекчинин деңгээлинде коюп туруп маселеничи. Анан мына Евразиялык Россия Федерациясынын керек болсо патруль иштетиш керек. Чогуу болуп туруп анан ушуну бир аягына чыгарып койгула. Анан дагы бир айтайын, алтын чыгарып туруп анан ачык айкын мына коомчулукка билдирип койгула. Азырда мына биз сүйлөшүп атабыз, кетти була. Муну биз эми негиздеп бериш керек. Эмне себептен кандай экен мунунчу? Азырмыш да бир уруксат берсеңиз, бир эме биздики Кашгар менен Урумчи менен бир айда бир жолу 2 жолу сүйлөшүп турабыз. 1 жылда 2 жолу алар бизге келишет, биз Кытай эме Урумчиге барабыз. Ошол жерден Урумчиден бул эмени маселени постоянно көтөрөбүз ар сайын. Анан бул жерде бир Урумчинин руководствосу мындай деп себеп коюп атат да. Бизге келген импорттолуп келген товардын, мисалы, жана бытовая техника, бул болсо центральный Китайда гана чыгат да. Ошол центральный Китайдан көп основной массасы Урумчиге темир жол менен келет, Урумчиден бизге машинеге жүктөлөт. Ошондо бул Хенан деген провинция экен,
провинция Хубейдин жанында Хенан деген, Хайнан эмес, Хенан деген провинциядан эң асаны бытовой техника чыгат да, заводдор ошол жерде экен. Ошол жерден Хенандан заводдон ошол жерде бажы кызматы менен экспорттоп чыгат. Бирок бул жерден пломба коюлбай, внутренний перемещение болгон үчүн бул вагонго жүктөлүп туруп, бул жүктөрдүн баары мисалы Урумчиге келет, Урумчиден биздин жүктөргө жүктөлөт. Ошондо Урумчиден декларация базылбайт экен, бул жанагы Хенан деген провинциядан гана экспорттун декларация базылат экен. Урумчиге келгенде бул эки жолу перегруз болот. Биринчиси вагондон түшүрүлөт, экинчиси кайра биздин кыргызстардын машинасына жүктөлөт да. Бул жерден баягы Хенандан жөнөткөн груздар бул Кыргызстанга келди деп тастыкташып өтө кыйын болуп атат да. Анткени внутренний перемещение, эки жолу перегруз. Андан сырткары бизге келген ТНП деп коебуз, кийим кечектин. Эң негизги массасы бул 30%. Бул жана Гуанчжоудан келет. Гуанчжоудан дагы ошондой эле маселе. Гуанчжоудан келгенде темир жолго жүктөлөт дагы Урумчиге же Кашкарга келет да. Мен мындайды айтайын деп атам да, мына өзүңүз айтып кеттиңиз, бытовой техника депчи. Ушунун тегерегинде дагы коомчулукта көп маселе бар да. Шуну коюп келишет. Мына азырда жогоруда айтып кеттик эсиптештер. Чек арага келгенде мисалы үчүн ошол эле телефондор келет, оргтехника деп коебуз. Же болбосо бытовой техника келет, кымбат баалуу, растаможкасы мисалы үчүн эң бийик биздин почта менен бажы кызматтын төлөмдөрү болуш керек, бажы төлөмдөрү мамлекетке. А киргенде көлөч кирди же болбосо бир мындай бир пальто же мындай бир кездеме кирди деп арзан менен болуп калат деген дагы күмөн көп да ушундай. Ушуну сиз мындай азыр ачык айтып берсеңер, кандай бүгүн ошого ушул тоокелчиликке канча жол берилет же берилбейт? Бул жерде эми маселе бар. Маселе жок деп айта албайбыз, маселе бар. Бир күндө 150 машина келет. Бизге Кытайдан жүктөлүп, жүк менен 150 машина келет Кыргызстанга. Бир машинени бул физический досмотр кылыш үчүн, тотальный досмотр кылыш үчүн бир машинени 4 саат убакыт келет. Бир машинени. А бир күндө 150 машина келет. Бул практически биз бажы кызматы азыркы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бир күндө бир ашып кетсе бир 10 машинени досмотр кыла алабыз, физический досмотр. Калган машинелерге биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Былтыр өзүңүздөр билесиздер, ноябрь, декабрь айында тиги идикалар курулду. Идикалар ишке киргизилди, ички штаб менен торгарт менен. Уже азыркы күндө 100% досмотр болот. А мурда болсо жана мен айтып кеткендей, бир машинени 5 бала, бир сменин балдары, 5 бала 4 саат гана алып түшүп, выгруз кылып, досмотр кылып, санап, тастыктаганга бир машинеге 4 саат кетет. Бир күндө 150 машина келет. Демек азыр жана сканерлер коюлуп, Маселе азыр эч бул маселеге күмөн болбойт. да. Жок эчтеке, ачык айкын баары болот. Тиги инспекциялык текшерип кароо комплекси бул ошого каралган да. Бул жерде товарлар жанагындай эме болбосун, ошого каралган, ошого направлениясы да. Бул инспекциялык текшерүү өзүңөрдүкү же башка жактан келип текшеришебиз? Жок, өзүбүздүкү. Биз болсо 150 баланы окуттук. 2 ай ушулар киргенден Анан алар канчалык ишенесиңер? Карганын көзүн чукпайт болгон. Жок, алар эмес. Бул жерде Безопасный городка чыгарды. алар эмес. Бул жерде мындай да, ошол жерде картина чыгат. Сүрөт чыгат, ошол сүрөт распечатывается. Ошол документтерге кошулат, 10 жыл хранение болот да. Бир жумадан келип, бир айдан келип, бир жылдан кийин ошол машиненин документтерин алып туруп, ошол сүрөткө салыштырса боло берет да. Түшүндүм. Анан азыр мына айтып атасыңар, бүт электрондук, онлайн баарын көрсө болот депчи. Ким көрсө болот? Коомчулук көрө алабызбы? Мен Көрөсүздөр. Ал Кастам жерде отурган ар бирибиз көрө алабызбы? көрөсүздөр. Кастам KG биздин официалдуу сайтыбызда Ошол эле Эркештан Торгарттан кайсы машина кирди, чыкты, мен бүт көрдүм. Азыр дагы жаңы алаз эмес, жаңы эме киргизип атабыз, жанагы эме распознавание номеров да транспортных средств. Өтө керектүү нерсе болуп атат. Ошол торгарттан тартылып, ошол жерден биздин МТО место таможенного оформленияга өткүчө ошол полностью контроль болот да. Демек коомчулук ачык айкын контроль кылынат бүгүнкү күндө, көзөмөл кылынат. Туура айтасыз. Сен кийинки да бир маселе, мына эмен айтсаңар, бул анда жакшы чечкендик, мына айтыш керек. Мына былтыр киргиздик деп атасыңар, бул болсо анда көптөн бери мына 20 жылдан бери ушуну айтып келатканбыз. Мен билгенден бир 98-жылдан бир жаңылышпасам Швейцария өкмөтү кийип беребиз, өздөрүбүз деп да келген ошо мезгилде бир ишибиз. Онлайн кылып ачык айкын кылалык дегенде бир бияктан бул тосулар болуп ошол мезгилде кийилген эмес да. Анан айтсаңыз, мына биз демилге менен көтөрүп аттыклар. Евразиялык экономикалык союздун алкагында 3 тараптуу текшерүү кылалык, чек араларга коелук,
Казакстан, Кыргызстанга өзгөчө депчи. Ушул эмне болду, чечилдиби? Азыр азыркы маалда бул маселе тиги Евразиялык экономикалык комиссия карап атат бул маселени. Биздин позиция, биз даярбыз. Бир Казакстан болобу же башка мамлекет болобу, үч тройной контролго биз азыркы маалда даярбыз. Толугу менен. Бул Мен билем, мына жыйындарда дагы өкмөт ушундай сунуш менен демилге менен чыккан. Чечилдиби, чечилген жок? Чыккан. Бул болсо ушул февралдын аягында кеңеш өтөт, Евразиялык экономикалык кеңеш Москвада өтөт. Ошолдо 22 вопрос болуп повесткага кирди. Ушунун аягына чыгарып койгула. Бул дагы бир ачыктык кылат да, алып келсечи. Мына ноябрда өткөзгөндө күн тартибине даже кирбей болгон бул маселеничи. Мен ошону жогорку кеңеште айттым эле. Анан эң акыркы суроо, мына дагы бир көп суроо болуп атат. Акчанын жүрүшү банктар менен кеткенин билебиз, ачык айтканда. Анан жана аэропорттордо болуп аткан кейс менен кеткендерге сиздердин кандай бир көзөмөл жүргүзөсүңөрбү? Жок. Ары бери өткөндө өтүп кете береби? Бири-бирин өлтүрүп атып кете береби? Алып кете береби? Кандай? Албетте жүргүзөбүз. Бир жанагы биздин буга чейинки, бу 4 февралдан баштап уже башка мыйзам иштеп баштады. Буга чейинки мыйзамдын негизинде бул $10,000 чейинки сумма, эквивалент $10,000 эквивалентinde суммасына чейинки бул декларацияланбай эле өтөт. Бул жерде анан 10,000ден ашканда бул обязательный декларация керек. Бул жерде эми жанагы эме болуп атат, тиги көп сөздөр болуп атат, маалымат массалык каражаттарында. Суммалар экспортко чыгып атканда бул жерден бажы кызматкерлери ар кандай суммаларды взяткага катары алыш экен деп. Эми муну жалпысынан түшүндүрүп кетсек, бул экспортко чыгып аткан акчадан бизде произвольном виде өзүнүн колу менен экспорттук декларация гана толтурат. Бул только статистика үчүн. Бул жака бажы төлөмдөрү, башка налогдор эчтеке алынбайт. Бул жерден бир суроо туулуп атат да, эмне себептен тогда экспортко чыгарып аткан акча үчүн бажы кызматкерлерине жана взятканы бериш керек деп. Биздин көзөмөл официальный декларация болду. Бир сомдагы бажы төлөмдөр алынбайт. Чектөө да жок. Алтын миңилч, мындай болуп атат да, чектөө жок, мыйзамга эле такап коюп атабыз, биз мыйзамга мындай эчтеке кыла албайбыз деп элечи. Колубузду алакан жайып туруп берип атабыз да, бирок факт болду. Көрүп атабыз, акыркы мезгилдерде өзгөчө адамдар деген жок болуп калып атат. Ошон үчүн сиздер дагы ушу менен күнүмдүк көрүп турган чегара кызматы менен, соприкасация этип турган кишилер катары жаңы бир ойлорду бериңиздер, сунушту. Жаңы механизмдер мүмкүн иштеп чыгалы. Мүмкүн ачыктык, айкындык кылалы, ал жерде дагы көрсөтөлүк, коомчулук көрсүн. Анан ошондо жанагындай күмөн суроолор азаят деген ойду айткым келет да. Ошого бир конкрет сунуштар берсеңер, мыйзамга өзгөртүү керек болсо, алып келиңиздер демилге менен өкмөт мыйзам чыгарып демилгеңер бар, биз колдоп берелик бул жактан. Негизгиси күмөн жок болуш керек деген ойду айткым келет да. Негизинечи. Азыр бул боюнча эми маселе чечилди. 4 февралдан баштап бир жумадан мурда бул Евразиялык экономикалык биримдердин комиссиясынын 130 чечиминин негизинде, коллегиянын 130 чечиминин негизинде $100,000 ашкан суммага тиги подтверждение керек да. Бул жерде бул подтвержденияларга кирет экен. Мага да эме жазып беришти. Аманаттар тууралуу банктан маалымат керек экен. Кайсы банктан чыкты, ошол жер подтверждать этип бериш керек экен. Перечень аябай көп. 10дон ашык перечень да. Мындай да, жашоо орнунда турбайт. Жакшы кирсе иштетип көргүлө. Анан аны дагы бүт ачык айткыла. Мындай болду, бизде мындай болуп атат, мындай жумуш алып барылып атат деп. Анан дагы жакшы орун турбай, дагы бир жаңылыктар болушу мүмкүн, дагы сунуштар болушу мүмкүн болсо бериңиздер. Жарайт. Рахмат.